Неге имам салават айту жеріне келгенде анан таспих айтканда тез айтады? Салават намаздар пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадис бар да, bir адам баягы өтө жай окуп алганда, ошого наразы болгон адамдар арасында пайда болгондо пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне дейт? Кыскартып айтканда, намазга кимде-ким имамдыкка чыкса, эң алсыз адамга имам болгондой имамдыкка чыксын. Алсыз адам чыдабайт да көпкө чейин. Дагы тезирээк окуп бүтүрсүн. Себеби артында алсыз адамдар бар, оорукчаны бар, жана зарыл иши барлар бар дейт. Өзү жалгыз окуса каалагандай окусун деп. Ошол сыяктуу имамдар кээ бирин бар, мээсинде гаймарити барлар бар, кээ бирин бут ооругандар бар. Ошолорду эске алуу менен биргеликте субханалла, субханалла, субханалла. Бүттү. 3 тасбih айтат. 4-чү, 5-чи, 6-чы тасбihлерди айтуу жамаат менен намаз окуганда макруh дейт кээ бир алымдар. Эмне үчүн? Арттагы жана баш ооруп аткан, дараты кыстап аткан адамдарга бир кыйынчылык келип калбасын. Керек болсо намаздары бузулушуна чейин биз себеп болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан Мухтасар Лукаяда келет. 3 тасбih көлөмүнчө гана айтабыз. 3 тасбихден ашыгын айта албайбыз эгерде жамаат менен окуй турган болсок. Хашияларында келген, чекелеринде.